Азыркы күндө мындай аябай измдер көбөйүп кетип атат да, ишеним, акыйда маселесиндечи. Атеизм, агностизм, анан ошолордун катарында деизм деген деле пайда болгон. Бул деизм деген эмне? Латынчада бул деус деген сөз бул кудай дегенди билдирет да, өзү кудайчылык, кудайды бар деп ишенүү дегенди билдирет. Бирок мунун бир чоң ката жери бар. Бул ишенимде, философиялык ишеним бул. Буда айтылынат да, Алла Таала бар, жаратуучу бар, Кудай бар, бирок ал жараткандан кийин ары жагына кийлигишпейт деп айтышат. Мындай айтканда булар ошол физикалык эрежелердин изилдеп чыгып, мыйзамдарды, эрежелерди карап чыгып туруп бар экен физикалык мыйзамдар. Булар өзүнөн өзү кетет экен, бунун артында турган эч кандай кудурет жок деп туруп эле Алла Таала, Кудай деген ал жаратып туруп мына жагына кийлигишпейт деп ишенип алган тайпада. Бул биздин акыйдага толук карама каршы келет. Анткени Алла субханала тааала Кур'анда айтат: "Инналлаха юмсикус самавати вал арда ан тазула". Алла Таала жер асмандарды кулап кетишинен кармап турат деп айтат да. Мындай айтканда, башка аятта Аллах юдаббирул амр, Алла Таала бүт иштерди башкарып турат деген аяттар бар. Булар не кылып коет? Танып коет. Жаратты, болду, кийлигишпейт дейт да. Жок, аятта айтып атат, Курандар айтып атат, Алла Таала жараткандан кийин жаратып эле койбой, балким мына жагына башкарып деле жатат. Рызкы берип жатат, өлтүрүп жатат, тирилтип жатат, жаратып жатат, дуаларды кабыл кылып жатат, ооруларга шифа берип жатат. Бардык нерсе кетип атат. Табият мыйзамдарын деле баарын бир жерге жамгыр жиберип, бир жерге кар жиберип башкарып атат да. Ал эми деистердин бул айткан нерселери жөн гана ошол динден кутулуш үчүн же динге каршы бир чабуулдарды коюш үчүн эле ойлоп чогулган философиялык ойлор.